Дубана дубалаган жерде 1917 жылдан бери Кашкар менен Оштун арасын жол кылып, Үч колду, Сопу коргондо, Аскалуу менен Кош Бүлөөлүнө, Кызыл коргон, Күлчө, Лангарды кыйла жолу басып, андагы бай жана манаптар менен өтө тыкыз байланышта болуп, элдин жана жердин шартын кыйын үйрөнгөндүктөн жана бул жердегилердин жайын гана эмес, коёндун жатагынан бери таамай билген митайын басмачылардын жардамынын аркасында Камалбек артынан кууган Каныбектерге таптырбай жүрүп келип, кичүү бүлөлүүнүн ичине жайланышты. Кызылдардын күчү көп болуп, курал жагынан артыкчылык кылгандыктан убактынча чегинип баратабыз деп айттырган Карабектин кабары кечээ кечинде жеткендиктен, мындагы кошоматчы манап менен байлар кечээ күүгүмдө тосуп чыгышып, тамак аш жана адам күчү жагынан жардам беришип, алыстан кароолчулук кылышып, кызылдар жөнүндөгү кабарды берип туруу жактарын моюндарына алышкан. Карабек Корбашынын каарынан жана өз айылындагы бай менен манаптардан коркуп, эки бүлөөлүдөгү эмгекчилер баш көтөрө албай калышты. Кудай кулум деп жаратканы чын болсо, кызылдарга жолуктургулу кылбасын. Алар катын-кызды таап гана эмес, көздөрүнө көрүнгөн адамдын баардыгын атып, жаш балдарын да калтырбай кырып жоюп келатат. Деген ушактар мурун угулса, кечээ кечтен бери "Кокуй, качкыла, жашынгыла, кызыл желмо кыздар келип калды" деген шумурай сөздөр кошулуп, караңгы элдин үшүн алып, жүрөктөрүн ооздоруна тыгылтты. Мындай кабарды уккан карапайым эл чыдап карап отурабы? Эмне болду? Ошол болду. Эмне күйдү, таш күйдү. Ким көрдү, баары көрдү деген түшүнүксүз калыптар эл арасын ойго келбеген бүлүккө салды. Ар кайсы коктуда булактын боюнда жайлоо сымал төрлөрдө жалгыздап 2ден, 3дөн, 4дөн олтурган үйдүн ээлери жок. Кожоюнунан корккон 1,5 койчу, жылкычы гана токой арасынан көрүнбөсө, башка жан жок. Байыркы жомокто айтылган бир аждаар чыгып, кичи бүлөөлү менен чоң бүлөөлүдө жашаган тооке менен жоош уруусун тыптыйпыл соруп кеткен сыяктанат. Эштектин жумасы айтты. Кызылдар 3кө бөлүнүптүр. Семенов Кебек баштаган бөлүгү Кызыл коргон аркылуу кичи бүлөөлүнүн башына кетти. Экинчи бөлүгү Каныбек менен Захаров баштап Кош бүлөөлүнү өрдөдү. Үчүнчү бөлүгүн капитан Жапек баштап Сопу коргонго карай кетти. Чамасы терек сууну өрдөп, силерди Дарбазанын 3 чатынан же Дарбазанын түндүк жагындагы бугу жайлоосу менен Турумтай уясынан тосот. Кызылдардын баардык аракетине караганда, силерди Кош бүлөөлүүдөн чыгарбай талкалоо деген кабар бүгүн күн чыгаар алдына жеткендиктен, Камалбек айланы аябай курду. Эки жак таамай көрүнө турган жердин баардыгында басмачылардын 2ден кароолчусу бар. Алар арчага, карагандарга, туштуу кемерлерге мыктап жашынгандыктан, кокусунан түз барып эле бирөөсүнөн чыкпаса, адам көрө турган эмес. Кызыл коргон тараптан чыккан кызылдар Кумбел менен Таш короого барышты. Алардын ошол жерде буйдалышына жана батыш тарабына карай киши чаптырышына караганда, алар Молобел менен Көбүргөндү белди басып, жошоолууга өтүп кетүүчүдөй төрлөрү бар. Эштектин жумасынан эч кандай белги болгон жок деп, кичүү бүлөөлүүнүн батыш кырынан бир кароолчу эртең менен Шашкеде келсе, арадан 1 саат өткөндөн кийин "Кокуй, сактангыла! Кичи шалбаа, чоң шалбааны басып, кызылдар кичи бүлөөлүүнүн ичине түшүп келе жатышат. Сактануу жөнүндө жума белги берди" деген кабарды кичи бүлөөлүү менен чоң бүлөөлүүнүн ортосундагы ак белде турган кароолчу чапкылап жеткирди. Басмачылардын эч кандай кабары жоктугун чалгынчылар айткандыктан, Семенов менен Кебек ак белге чыга келип, айлананы карап калышты. "Бах, кандай сонун көрүнүш" деп Семенов атынан түшүп дүрбүс алып, эки бүлөөлүүнүн ичине көз жиберди. Кичи бүлөөлүүнүн башы чытырман арча, түркүм жыгачтар менен жашыл көрүнүшүн көрккө бөлөп, Аскалуу бийик капчыгайынын башында ашуу жоктугун күбөлөгөндөй, арасын куушуруп, мунарыктаган чокусу обом элжидип, сандаган булагынан жаралган көк кашка суусун чыгыш түндүктөн батыш түндүккө карай аркыратып агызып жатат. Түштүк жакка кара. Адамга да, айбанга да жайлуулугу менен мактангансып, бетеги менен тулаңына айлап айкалышкан шиберин желге сыздырып, жаны келген келин сакалдуулардан уялып, кара көк жибектен чүмбөт жамынгансып, шатынын чокусу турат. Ошол жаңы келген келиндин себин марттык менен жайып, баардык адамдын көзүнүн жоосун алууга аракеттенген шайыр келинсип,
жашыл жана көк боектун эчен кубулжуган түрүнө түркүмдөп боелгон жибектин буладай тарамын үлпүлдөтүп түйдөктөгөнсүп, шатынын чыгыш алдында кара шагыл менен ойталдын ичи түмөндөгөн жыгач байлыгы менен мактангансып, шиберин суунун ириминдей уюлгутуп, түштүккө карай керилип жатат. Анын аркы чыга калышында Сасык Белдин жону жакка, Ойталдын чыгышында Шар булак, Шорлуу булак, түрдүү жыгачтын желге ыргап, түркүм чөбүн көйкөлтсө, алардын түштүгүндө Шиберин көлдөй толкутуп, атка чыйрак балдарды, өзү карыса да көңүлү карабаган чалдарды, ат сүрөгөнгө эптүү, улак тартууга шыктуу чабандестерди тамашага чакыргансып, кең тектир көөлгүп жатат. О, көзүң көр болгур, караба менин жеримдин сулуулугун, көзүң көр болот. Суктанып сугула карасаң, ушул сулуу жерди да, тикирейип караган сени да жок кылам. Урап барып басып калам дегенсип, кең тектирдин түштүгүндө башынын эти түгөнүп сөөгү калган, чачы кубарган, бетинде тамчы сөлү калбай бырышкан, башын ур, колун сөөл каптаган кардуу мастен сыяктанып, Сарыкырдын аскалуу чокусу менсинет. Семенов дүрбүсүн чыгыш түштүккө карай төмөн жибергенде, чоң бүлөлүүнүн суусу аркырап, чыгыштан батышка карай агып, тетиги шаатынын түндүк алдынан кичи бүлөлүүнүн суусуна кошулаары байкалды. Ал дүрбүсүн дагы чыгыш түндүккө карай жибергенде, жалгыз тал, анын ар эле жагындагы абышканын оозу менен чоң бүлөлүүнүн ашташы көрүндү. Ашташтан ары жүргөн киши чоң бүлөлүүнүн капчыгай менен чыгыш түштүккө карай жүрүп олтуруп, бугу жайлоого же Турумтай уясы аркылуу терек сууга түшүп, андан ары көк сууга барат. Чоң бүлөлүүнүн түштүккө карай кеткен айрыгы чептин жайын билгендер өрдөп барып, аскалууга же көк суу тарапка өтүп кетишет. Семенов ушул көрүнүштөрдүн бардыгын карап олтурду да, анан кебекти далга таптай. Да, досум, сон жер. Эстен кетпес пейзаж. Бул көрүнүштү эч качан унутпаймын. Бирок ушундай сонун жер экендигине жараша, биз үчүн жамандыгы көп болуучу да жер экен. Карачы, деди ал теги абышка менен чоң бүлөлүүнүн четин көрсөтө. Кандай куш, кандай тар жер. Андан аркы капчыгайдын ичтери кандай шумдук. Ошол жерде эки гана басмачы олтурган болсо, биздин 200 адамды былк эттирбей кырып коюшуптумал. Анын туура, жолдош командир. Бул алай тоолордун арасынан мындай шумдуктуу жерлерди да көрүүгө болот. Бирок жер жаман болсо да, жакшы болсо да, басмачыларды табууга тийиш эмеспизби? Деп кебек жылмайып койду. Акылды ар түркүм курушту. Төмөн жагынан көрүнгөн бир короо койго киши чаптырышты. Бирок барган аскерлер койчусу кайда экенин таппай, ак мокоп кайра келишти. Кечи бүлөлүү тараптагы каруудан да бир топ жылкы көрүп барышып да, кайтарган адамын таппай келишти. Башка жакта шыдыр эткен мал кыймылдаган жан жок. Басмачылар бизди көрсө, чок баскан мышыктай качат эмеспи? Өлөйүн. Басмачылар бул арада жок. Алар чоң терек сууга салып, 3 дөбө жактагы Айдарбек таткага кетти. Тетиги чоң бүлөлүүнүн чатына барсак, басмачылардын кайда экендигин сөзсүз билебиз деп, эштектин жумасынын кебекке айтканы Семеновго да түзүктөй болуп туюлду. Ошондуктан Семенов ар кайсы тарап менен илгери карай чалгынчыларды жөнөтүп, башка аскерлерин алып, абышка менен чоң бүлөлүүнүн куйганына карай жөнөдү. Кызылдарга касын тиккен, качыраша келгенде көз боочудай житкен басмачылар дал ошол жерге жайланышканын эштектин жумасы карасынатайлык менен шилтегенин алар билбеди. Кызылдардын келатканын мурун билип, ак белге, Семенов бир далайга токтоп турганын көрүп турган Камалбек басмачыларга буйрукту каттуу берди. Кимде-ким короң этип кызылдарга көрүнсө, чүчкүрүнүп же жөтөлсө, же дагы бир башка добуш берсе, болбосо команданы күтпөй бирөө мурун ок чыгарса, ал Камалбектин колунан өлөт. Өзү гана жалгыз эмес, үй бүлөсү да Бектин колунан өлөт. Кошо өлөт. Качан гана Камалбек атат, андан кийин бир басмачы калбастан окту жамгырдай төгөт. Бул буйрук Камалбек аркылуу паңсаттарга, паңсаттар аркылуу 50 башларга, 50 башлар аркылуу 10 башларга, 10 башлар аркылуу ар бир басмачыга небак эле жеткен. Ошондуктан абышка менен чоң бүлөлүүнүн кошулушундагы бет маңдай эки асканын арасы жыш басмачы. Эл үчүн бакты таалай издегендердин жолун туруп,
Ак ниеттүү адамдардын карчынындай балдарына ажалды даярдашып, мылтыктарын октоп, келе жаткан кызылдардан көз айырбай таштардын кычыктарынан, бадалдарынын арасынан тикирейип карап олтурушат. Адам тик багып карагыс. Алда кандайдыр бир шумдуктуу окуядан коркконсуп, капчыгайдан ылдый согуучу жел тынып, канаттуулардан бири да учпай калган. Ооба, бул жердеги адамдар эмес, канаттуулар да тыптыйпыл кырылып калгандай жымжырт. Чоң бүлөлүү суусунун түштүк өйүзүнө, жалгыз талдын түндүгүнө барган чалгынчылар эч нерсе жоктугун айтып, кайра келишти. Эмки маселе тиги чаттан өтүп, чоң бүлөлүүнүн өрдөшүн байкоо калды. Семенов суунун боюна түшө калып, Абышкага жана анын маңдайындагы аскага дүрбү салып, аябай карады. Эч кандай шек жок болгондуктан эки чалгынчын жөнөттү. Ал чалгынчылар суудан кечип чыгып, бийик асканын түбү менен баратышып, ошол асканын түбүнөн таш үйдү көрүштү. Үйдүн эшиги чыгышка караган, түштүгү асканын боору батышы менен түндүгүнө таштан калай кармап көтөрүлгөн, үстү эч качан жабылбагандай ачык. Ичинде кичинекей тулга, чети жарык кичине казан, сабы таш арасына сайылган чөмүч, казандын ичинде эски кара аяк. Кимдир бирөөлөр жашап турушуп, жаңы гана кетишкендей жөө адамдын изи, жагылган оттун күлү жатат. Бир байкуш жашап туруп, басмачылардан же бизден коркуп качып кетсе керек, деди чалгынчылардын бири. Мүмкүн, деп экинчиси айтты да ары жүрүштү. Бул таш үйдү Камалбек жасаганын, эки бүлөлүүдөгү адамдары менен ушул жерде жашырын жолугушканын, башка адамдардын көзүнө эмчи дубана боло калганын, аркы өйүздөгү Абышканын арасынан алдындагы булакты мазар экенин, ал мазарга оорулууларды түнөткөнүн чалгынчылар билген жок. Бүгүн бул жерге биринчи келген чалгынчылар эмес, жергиликтүү эл да бул жерди жылан уюктап жүргөнүн билишпей турган. Камалбекти кадимки касиеттүү дубана катары көрүшүп, кокусунан жолугушуп калган адамдар дем салдырып сыйыныша турган. А Камалбектин сырын билген эки манап башкага сыр айтышабы? Жарыктык. Кудайымдын буйругу менен жер ооп келген көрүнөт. Касиети бар окшойт. Эч кимин акаарат кылбай жардан бери жүргүлө дешип, манаптар Камалбектин атагын чыгарып келишкен. Асканын чыгыш тумшугунун алдындагы чалгынчылар ары имерле беришкенде, аттын жаңы издери көрүндү. Мына, аттын изи. Жаңы бизди көрө коюп, кайра качкан басмачынын чалгынчысы болбосун? Же жылкыбы? Ыктымал. Экөө ылдамдата жүрүп барат. Аттардын изи таштуу жерде жоголуп, кумдуу жерде тамоосу калып, топурактуу жерде кайта билинип барат. Бирок алды жактарынан аттуу киши же чубалган жылкы көрүнбөдү. Алар чоң бүлөлүү менен чептин айрыгына чейин барып, кайра тартышты. Алар келип Камалбектин үйүнүн чыгышындагы тумшукча асканын алдына тура калышып, эки жакты карашты. Арт жактарынан келишкен 3 чалгынчыга кошулушуп, эки жактан эч нерсе байкай алышпаганын, аттардын изин кубалап бир топ жерге барып келишкенин айтканда, жаңы кошулган 3 чалгынчынын бири бөлүккө карай чапты. Абышканын аскасына жашынган басмачылардын колу ушунчалык кычышып, мылтыктын кулагына карай сунулат. Камалбектен жандарынан коркушат. Болбосо эмне? Баягына тырс эттирип ыргыта атышып, чалгынчылардын өлгөн атынын этинен шишкебек жасап киришмек. Кызылдар бизден коркпостон, дал ушул жерге келип берет деп ойлойсузбу? Деди карагандын арасында жашынып олтурган Карабек жанындагы Камалбекке. Алардын бирден бир максаты бизди талкалоо. Ал үчүн бизди табуу зарыл. Алар биздин кош бүлөлүүнүн ичинде экендигибизди билишет, бирок кайсы жерде жашынып жаткандыгыбызды билишпейт. Ошондуктан бизди кайда экендигибизди билүү үчүн бардык аракеттерди колдонушат. Мында келүүлөрү сөзсүз, деп Камалбек айтты да Карабекти колтуктуртө, тигине, көрдүңбү? Жанагы чалгынчысы баргандан кийин командири аскерлерин алып бери жөнөдү. Эми даярдан. Мен ок чыгаргандан кийин таамайлап атууну сурайм. Бегим, деген Камалбектин кумсарган өңүн көргөндө, анын кан ичмеси кармап, заардуу жыланча кызылдарды арбап турганын Карабек жакшы түшүнгөндүктөн эчтеме айтпады. Жалгыз гана Камалбек эмес, басмачылардын бардыгынын кан ичмерлери кармагансып, өңдөрү кумсарып, таноолору кыпчылып, жүрөктөрү түрсүл кагат. Көпчүлүгүнүн оозунун ичи кургап шилекейлерин жутууга аракеттенгенсип, коколорун кайта-кайта кылгытышат. Кайбир кардуулары чыдай албай, өңгөчүн тартып, силкете түшөт.
Кызыл аскерлер жалгыз алды ченден кечип өйүзгө чыкканда, мурунку эки чалгынчы барып келген жагына карай кайта жөнөдү. Ажыдаар алдынан бугуп, ар кимдин алды эле өстүргөн баласына өлүмдү сунуп жатышканын эч ким билген жок. Мындан бир аз гана мурун Сасык белдин кырына чыккан Каныбек Ак белдин түшүп бараткан Семеновдун отрядын дароо тааныды. Азиз балам, кеше чаптырсаңчы. Чоң бүлөлүүнүн ичи жаман эле, сенин айткандарыңы унутушуп, тиги балдар кокусун от болбосун деп айткан чоң койчунун сөзү менен Семенов ошол жерден жылбасын. Андан аркы ишти акылдашып жүргүзөбүз деп Каныбек чаптырган кызыл аскер тетиги кең тектерде чапкылап келе жатат. Чыгашага ээси баш, өлүмгө өзү шерик деген эл сөзү бар эмеспи? Чалгынчылар чоң бүлөлүүнүн ичин үрдөп, чептин айрылышынан кайра тартышыптыр. 3-4 аттын изи чептин ичин карап кеткен. Башка эч кандай шек жок деген кабар келгенде Семенов менен Кебек кубана түшүштү. Басмачылар качып отуруп чептин ичине өздөрүнүн өздөрү солонуп калгандай сезилди. Жолдош Семенов, Кебек экөөң сак болгула. Чалгынга мыкты азаматтардан койгула. Жердин шартын мыктап байкагыла. Аша чаап кетип алда суруп жүрбөгүлө. Жошолу тарапка басмачылардын өтүп кетпегенине көзүңөр жетсе, анда кичи бүлөлүүнүн ичин артып, эч кандай кырсык болбосо Ак белдин алдындагы суунун боюнан жолугушалы. Биз Сасык бел аркылуу барабыз. Андан аркы аракетти чогуу иштейбиз деп Каныбектин түндө айтканы эстеринен чыкты. Эч кандай кырсыксыз чалгынчылардын чепке чейин барып келиши 3-4 аттын изи жөнүндөгү кабар Семенов менен Кебектин башын тумандатып жиберди. Азиз Ахметов азыр билинбейт. Келип калар, ага чейин жоон жайын байкай берели дешип, макулдашкан Семенов менен Кебек аскерлердин алдында бара жатышат. Теги тумшукча асканын алдында турган кийинки эки чалгынчы да мурунку кеткен экөөнүн артынан жүрүп, аскалуу тумшукту ары имерилип көрүнбөй калышты. Камалбектин үйүнүн түндүк тарабы кечүүсүз аркыраган суу менен үйдүн аралыгы бодур таштуу кичине тайпаңча. Жогорку башы тиги тумшукча аскага барып чубама жолго айланат. Жол таштуу болгондуктан аскерлер катарлаша бастыруу тартибин сакташпай, командирлеринин артынан такоолдой баратышат. 5-6 саржандай артта эки жакты карап эштектин жумасы келет. Оң бутунун башы менен колтукка ыкып койгондо мөңкүп, артындагы адамды тээп жибере турган атына шылтоо кылып, эштектин жумасы дайыма аскерлердин артында жүрөт. Бирок ал жөн эле жүрбөйт. Дайыма басмачыларга белги берип жүрөт. Анын андай митайындыгын эч ким байкабай калат. Мына, Семенов менен Кебек Камалбектин үйүнүн тушунан өтүп, аркы тумшукча аскага жакын барып калышты. Ошол минутадагы басмачылардын абалын болжоп айтыш абдан кыйын. Демдерин ичтерине тартып, жаактарын карыштыра тиштенишип, көздөрү чанактарынан чыгып кетүүчүдөй болушуп, мылтыктын кароолунда. Алар кызыл аскерлер суудан кечип чыккандан тартып эле кароолго алышкан. Мергенчилигине ишенгендер кызыл аскерлердин өзүн шыкаласа, аткычтыгына ишене албагандар аттарын шыкалашат. Тек ар бир кызыл аскерге бир нечеден мылтык сунулуп, ажалдын огун бүркчүдөй ооздорун үңүрөй түшөт. Кебек атына камчы уруп тумшукча асканын алдына барганда, дал ошол асканын үстүндөгү бадал арасында олтурган Камалбек: "Мен орус командирин атайын, сен кыргыз командиринен жазба" деп ордунан тура калып, тарс бир койгондо көз ачып жумганча мылтыктар үн алышча чыңырып, аскаларга кошулуп жаңырып, алаамат түштү да калды. Семенов менен Кебек аттан ыргыганда, артындагы аскерлердин амандары кайра бура тартышты. Эштектин жумасы соёдой зымырап, суунун түштүк өйүзү менен төмөн карата качып барат. Анын артынан 30дай аскер жөнөдү, бирок алардын көбү узаган жок. Жумага карата болсо мылтык да сунулбады. Издеп келе жаткан кызылдарды ушнетип талкалаганына мактангандай, Камалбек жай баракат аскадан төмөн түшүп келип, жолдун алдындагы суунун четине малынышып, кимдир бирөөнү көрүүгө аракет кылышкандай көздөрүн сүзүлтө карашып, түбөлүккө кош айтышкандай кубарышып сулк жаткан Семенов менен Кебекти тиктей бөйрөгүн таянып тура калды да, артынан шашыла басып келген Карабекке көрсөтө: "Теги кыргызды тааныйсыңбы?" "Жок" деп Карабек Кебекке үңүлө карады да:
"O, afandim, tanıyım. Bul kebek. Bizdin ayıldık. Munu kara suda dıykançılık kılıp jüröt deşken. Görse, menin körümü kazışıp jürgen tura. Şaşpa itim" dep kebekti butunun başı menen suunun terengine karata teyip jiberdi da anın agıp baratkanına koңгандай gülümsüröp, "Ölügüň dayınsyz jogolsun. Bul işiň üçin üý büleňdin үнün Hudaýa guzarmyn." Maş bolgon görköw itler жаңы мүрзөнү көргөндө карап турушабы. Эки жактан киши көрүнбөсө болгону, мүрзөнүн топурагын буттары менен тыткылап, тумшуктарын топуракка тыга жыттабы кылышат. Дагы күчөп мүрзөнү каза башташат эмеспи? Басмачылар дал ошондой кесиптерине биринен бири талаша киришишти. Кызыл аскерлердин жарактарын, таза кийимдерин сыйрып алып жатышты. Жакшы жаракчана кийимдерди талашып жүргөндөр да жок эмес эле. Ушинетип басмачылар кандуу булоонго кирип, али жүрөгү согуудан тыйылбаган кызыл аскерден кайталаган окторун аяшпай жатышканда, абышканын аркасында кароолчу болуп турган сатар ок тийген аюудай бакырып, жайнаган көп кызылдар чабуул коюп, каттуу келе жатышат. Кеңтектирдин аягына жакындап калды. Билемин, алар бул окуяны көрүп, биздин кайда экендигибизди билишти. Эми алар менен бет алыша албайбыз. Алар бизди гранатомет менен талкылайт же бүлөлүүнүн ичинде шордотот. Чакыр жигиттериңди, кызылдарды алдаш керек деп Карабекке буйругун берди да Камалбек чептин оозуна жакын жердеги бөкөймөнүн тектириндеги атына карай шыпылдап жөнөгөндө, анын артынан тайгактагы төөдөй майпалаңдап Косолапов жыгыла тура жөнөдү. Абышканын аркасындагы 100 чамалуу басмачылар жандарынын бардыгынча жүгүрүшүп, суунун боюна келип жардына калышты. Алар сууну эртең менен аттуу кетишип, анан аттарын Камалбектин буйругу боюнча жашыруу үчүн бөкөймөгө бердирип жиберишкен. "О, бегим, суудан кантип кечебиз?" Карабек колун бир булгады да, жайдын толугуна каш кулактай манталаңдап жүгүрө, тумшукту айланып кетти. "Коку, карап турасыңарбы? Тигине кызылдар Шоробулакка кирип кетишти" деп өмүр секирип сууга киргенде, жарданып турган басмачылардын жүрөгү ооздоруна тыгыла түштү. Алар Шоролуу булак тарапты карай салышканда, Шоролуу булактын бириндеги арчалары да кызыл аскерлер менен бирге учуп келаткандай көрүндү. "Коку, өлдүк. Коркок чындап корксо өз кулагынан өзү коркот имиш" деген лакап бар эмеспи? Дал ошондой болду. Бардыгы жапыр туш келди жерден сууга киришти. Суу алдындагы чоң таштардан буту тайгандар, буту тайбагандарын кармап жыгылса, анын буту төмөн жагындагысына тийип жыгылган. Анык ит жыгылыш суу ичинде болду. Бирок мындай ит жыгылыштары узакка созулган жок. Жыгылганда ташка тийип эси оогандардан, жаш чактагы күчү жок картайгандардан болуп, 20 чакты басмачы сууга кетти. Калгандары суудан чыгып саздуу жерди баскандай, аяктарын көлчүлдөтүшүп, суу кече качкан иттей шөлбүрөшүп, бегинин артынан жүгүрүп баратышат. Качып барып алдынан чыккан аскерлерден окуянын жайын уккандыктан Каныбек дароо эле кирип келбеди. Ал чалгынды мыктап жөө жүргүзүп, Абышканы жана анын маңдайындагы асканы чалгынчылар мыктап артып ээлегенден кийин гана эчтеме көрүнбөгөнсүп, эрлердин канын шимирип жаткан жерге келди. Бир эсе Абышканы караса, бир эсе мына бул асканы карайт. Абышканын оозу чын эле Абышканын оозу сыяктанат. Абышканын чатындагы аскалар башын тасырайта кырдырган какбаш Абышканын башына окшошсо, андагы эки асканын учтары ошол Абышканын кандуу тиштеринин бардыгы түшүп, экөө гана арсайып калгансый. Бирок ошол эки жаман тиши менен мына бул сулап жаткан азаматтардын жүрөгүн сууруп алган сыяктанат. Абышканын теке маңдайы чоң бүлөлүү суусунун түштүк өйзү бийик аска, асканын баш жагы борчук таштарга айланып, арасына майда карагандар аябай чыккан. Жалпы кебетесине көз жиберип карап турсаң, от башынан карыш жылбай, үй бүлөсүнүн бирөөнө да жакшылык кылбай, көзүнө көрүнгөн адамды күңкүлдөп тилдеген, ички жүнү сан жеринен көрүнгөн эски сары тондон башканы кийбеген, жан адамга жарым ооз сырын айтпаган, бирөөгө кектүйсө эч убакта жакшылык менен кайтпаган, моюнун төмөн жыйырып, башын жакасына каткан, кыйыгы менен кимдидир аңдып, эки тизесин бекем кучактап бугуп жаткан бир какбаш сыйкырчы Абышка сымалданат. Ооба,
Kanыбектин көзүнө ушундай көрүнүп, жүрөгүнө ушундай сезилди. Ал кыркылата жаткырылган бир боорлорун карап турат. Жөн эле карап турган жок. Көзүнүн жашын төгүп турат. Ал жаш жөн эле төгүлүп жаткан жок. Кан менен бирге жүрөктөн коюлуп тургансый. Ооба, так ушундай болду. Жалгыз Каныбек эмес, бардык командирлер жана кызыл аскерлер баш кийимдерин алып, баштарын төмөн салып, түтүнү жок жанып турушту. Жүрөктөрүнүн канын чубураткансып, көздөрүнүн жашын коюлтпагандар чанда бирөө. Эгер андайлар бирөө гана болсо ошол эштектин жумасы. Ал да кабагын карыш салып четте олтурат, бирок ал мына бул өлгөндөргө кайгырып олтурган жок. Амал менен сол карысынын үстүн өзү тепчи атып, эми ошол жери чыдатпагансып кабагын бырыштырып олтурат. Ооба, ичтен ийдилеп жеген мите, эл үчүн болгон кандуу күрөштө жан аябай кармашып, жарадар болгонсуп олтурат. Кароолчулар дагы күчөтүлдү. Тандалган чалгынчылар аттанды. Басмачылардын изин кубалаган Захаров өзү жеңил жарадар болуп, бир аскеринин атын өлтүрүп бөкөймөдө кайра келди. Чоң бүлөлүүнүн ичине барган чалгынчылар ал өрдөшкө эч кандай из кетпегенин айтып келишти. Басмачылар чептин ичинде экенине Каныбектин көзү жетти. Бирок чептин дароо аттанып аракет кылууга мүмкүндүк болбоду. Анткени эркиндик үчүн курман болгон азаматтарды ачык таштап кетүүгө эч кандай шарт жок. Эгер кадырлап көмүшпөй кете турган болсо, ушнетип жүрүп, мен өлсөм деле ит менен кушка жем болуп, ит катары талаада калат турбаймынбы дешип, аскерлердин арасы иримек. Акараңгы эл менен душмандардын чыгара турган ушактары жөнүндө болжолдоп да кереги жок. Кебек баштаган 3 кызыл аскердин өлүгүн төмөн жактагы сайроодон табышты. Ошентип, эркиндик үчүн, эмгекчи элдин бакты таалайы үчүн жаш өмүрлөрүн аябаган азаматтарды урматтап көмүп, түбөлүккө кош айтышкан жолдошторуна ант беришип, Каныбектер күн батаарга жакын атка миништи. Бирок кечигишти. Кубалап жүргөн басмачыларына жетпей, изинен адашып кала турган болушту. Басмачылар чоң бүлөөлү менен көк сууга карай шыдыр салбаганы же чептин башын ашып терек сууга барбаганы капитан менен Жапек баштаган отрядтан корккондуктар эле. Ошондуктан басмачылар митайымдык кылып, чептин башын батышка карай ашып, сары кырдын алдын кыркып, Каныбектер келген Сасык бел аркылуу Аскалууга карай зымырашты. Каныбек бул кабарды күн батаарда угуп, жол билген эсен карыяга 2 аскер кошуп, чоң бүлөөлү аркылуу капитанга жиберип, өзү басмачылардын артынан Аскалууга карай жөнөдү. Кандуу колдуу басмачыларга болушкансып, айлананы уламдан улам ымыр жаап, дубана дубалаган жерден төмөнкү кичинекей кашатчага жаралган бир боорлордун бейитин кылчактап караган Каныбектерге көрсөтпөй, караңгылык каптап калды. Дарга ойногон жылан. Эчтеме менен иши жок момундар дарга ойногон жыланды кайдан көрсүн? Демек, андай дарчы жылаанды көрбөгөндөн кийин буту колу жок жылаан дарга ойнойт деп ойлошпойт. Ойломокторго ишенишпейт. Эгер бул жөнүндө улгайган адам айтса, кой, сакалды башың менен калпайтып өлүп баратасыңбы? Сакалың кыркылат, бала чакаңа кесири тиет дешип, ал адамды уйлар өкүрүп жалгыз уйду кубалагандай кылышат. А бул жөнүндө жаштар айткан болсо, кой балам, калпырыска каршы өмүрүңө жоо, жаштайыңдан узабай жайрап каласың дешип, улуулардын көзүнчө маскара кылышып, баланчанын баласы ырыс кесээр шыпыр экен. Балам, сен андан алыс жүр дешип, балдарына тыюу салып, турмуштун бир элесин чын айткан жашты эл алдында шерменде кылышмак. Ооба, дал ошондой болмок. Адамгерчилик менен адамгерчиликсиздин чегин ажырата албагандар кайбир учурда акты кара кылат, караны ак кылат. Ооба, адамдын акылынын бардыгы бирдей болбогондуктан, кайбир адамдын акылы куркулдай менен чабалекейдин акылынан төмөн турат. Ишенип коюңуз. Бир чымчым топураксыз, бир укум жыгачсыз, бир мыксыз, жалаң гана уяң жүндүн томогодой келиштирип, уя жасап, ал уясын шар суунун үстүнөн салаңдаган тал чырпыгынын учуна бекитип, ошол уяга куркулдай тукумдап баласын өстүргөнүн ким танат? А чабалекейдин кантип уя жасаганын, балапандарын кыл менен байлап коерун
жандын бардыгы билгендиктен аны түшүндүрүп айтып олтуруунун зарылчылыгы жок эмеспи? Бул эки канаттууда кол жок, эки буту тумшугу, учууга канаттар гана бар. А жасаган уялар кандай сонун? Адам колу тийбесе же башка бир кырсык менен бузулбаса, уялары күнү бүгүнкүдөй тура берет. Эмне үчүн бул канаттуулар машакаттанып ушундай татаал жерлерге үй салат? Кармоого колу, басууга буту, учууга канаты жок болсо да, жылаандын жүзү каралыгын, дарга ойной алаарын билишкендиги үчүн. Капитан менен Каныбектин 2 сааттан бери картаны карап терең ойлонуп олтургандары да дарга ойногон жылаан жөнүндө эле. Мисалы, деди көмкөрөсүнөн жаткан Каныбек сол жаккы кырына оодарла берип. Бала чагым жаз аяктап калган. Кой жайып кетип баратсам, бир кара кой артта калып калды. Кыр ойлосом келбейт. Кайра барууга туура келди. Барсам кара кой оозун жалмаңдатып ачып, башын калжаңдатып, алдыңкы буту менен жерди тээп кежеңдеп, жерге сайылган куу чыбыкты карайт. Мен аябай таң калдым. Жакындап барсам, куу чыбык дегеним сур жылаан. Куурайдын дөмүрүнө куйругун эки чалып, калган тулкун типтик көтөрүп, башын койго карай салыйып, жан алык албай оозун ачып, тилин соймоңдотуп, анда-санда ышкырган сымал кыш эткен дабышын чыгарат. Ал бир калыпта какайгандан какайып тикеленсе, кою калжаңдай сендиректеп, жылаанга жакындап келет. Эсим чыгып кетти. Кой, жылаан менен арбашат деп укканмын. Кандайча болоорун билбей турганмын. Бул экөө арбашып жатканын түшүнө коюп, жылаанга карай жүгүрдүм. Бирок жылаан менден качмак тургай козголуп да койбоду. Койду чаксап өлтүрүп коебу деп корккондугумдан жылаандын артына чыга калып, ыргай сойулдум. Сойулум менен кош колдоп туруп чапканымда жылаандын башы ыргып кетти. Кой тумшугу менен жер сүзө жыгылды. Ал көптөн кийин эс алып, менин жардамым менен туруп, койдун артынан сендиректей жөнөдү. Во, бул айткандарың бир оозунда калып дей албайм, деп капитан көтөрүлүп чөгөлөй калды да, балачак, атам заводко барбай турган күнү. Аны менен бирге балык кармоого баратам. Бир каксоо жерден өтүп баратсак, алды жагыбыздан 5 саржандай жерден эле канатын эбелектетип, чарылдап түшүп келаткан торгойду көрдүк. Атам мени колуман кармап тура калды. Аңгыча болбой торгой далп этип жерге түштү. Ошол торгой түшкөн жерде кабагы менен каражыгач сойул сайылып тургансыган. Көрсө, ал сен айткандай тике сайылып, торгой менен арбашып турган кара чаар жылан экен. Ал дароо эле торгой жерге түшөр замат денесине орола калыптыр. Торгойду аман алып калуу жөнүндөгү атамдын аракети бошко чыкты. Ал жылаандын башын былчылдата басып, торгойду ажыратканда, торгой оозун бир ачты да өлдү. Буга ишенип коюңуз, жолдош командир. Кийин мен үйлөнгөн чагымда бир жылан ичке талга оролуп чыгып барып, ошол талдын башындагы чымчыктын уясынан балапандарын чырылдатып соруп жатканын ушул көзүм менен көрдүм, жолдош командир. Ишенем, жолдош комиссар, ишенем. Андай окуяларды мен да көргөмүн. Ошондуктан айтып жатпаймынбы, биз ойногон дарга жылаан да кошо ойноп жүрөт деп. Ал жылаандын шегинде айтпадымбы? Ал жигит кандайдыр бир шылтоо менен артта калат да, анан чаап келе жатып бир тегерек жасап кетет. Ал эмне үчүн антет? Анысын мен да эки жолу байкадым. Эмне үчүн антип тегеренесиң десем, тизгинимдин бир жагы үзүлүп кетти деди. Экинчи жолу сурасам, бир бөдөнү көрүп ошону тоордум деди. Мага да ошондой шылтоолорду айтат. Бирок ишенүү кыйын. Көз карашында кандайдыр терең сыр бардай. Кандай учур болбосун, шып этип жаныңа келе калат. Мындан 3 күн илгери үйүнө барып келүүгө суранган, бирок атынын чарчаганына караганда үйүнө барбай башка жакка барып келген сыяктуу. Баса, ошондон бери көзүм алактата карап, сүйлөгөндөн безгек болгонсуп кеткенин байкадыңбы? Анын кандайдыр бир балекети бар. Ошондуктан жанагы айтканыңдай аракет кыл. Мен ЧКнын уполномочторуна билдирип коеюн. Ал жаңы киши эмеспи. Аскерлер менен таанышканча жардамдаша туралы. Ал көптү көрүп, көптү билген киши сыяктанат. Басмачыларды колго түшүрүү жөнүндөгү биздин планды да айтып акылдашып көрүңүз. Жарайт, деди да капитан ордунан туруп, кимдир бирөөнүн өтө акырын ырдаган сүйүү ырын бир аз тыңшай калды да, анан ошол тарапка карай шыпылдай басып жөнөдү. Бирди бирге көрсөтпөй, жана эле көрүнүп турган бирөөнү бирөөдөн адаштырууга аракет кылгандай,
Уламдан улам караңгылык салмагын салып келет. Жайылган кичинекей картанын бети уламдан улам көрүнбөй баратса да, Каныбек кайра көмкүрөсүнөн түшүп, дагы тактап бир белгилерин көрүүгө тырышкансып, карта бетине өңүлдү. Кара карандаш менен крест коюп, ал крестти тегерете сызганы көзүнө чалына түшкөндө, анын жүрөгү туз куйгандай зыр эте түштү. Анын каңырыгы түтүп, көзү жашылдана түшкөндө, көз алдына түбөлүккө коштошуусун айткандай суналып жаткан Семенов, аны менен бирге курман болгон кызыл аскерлер көз алдына келип, Кебектин айткандары эсине түштү. Кагылайын Каныбек. Кебек агаңды баягы Кебек деп ойлоба. Кебек агаң энеден кайра төрөлүп, такыр башка киши болду. Мына бул душманды жеңип, үйгө барганда окуйм. Жеңең салыйды да октап. Улуу уулум 16-га чыгып калды. Аны өзүңө аскер кылып берем. Ортончусун Чекстердин окуусуна берем. Акичүүсүн 6-да. Аны үйдөн окутуу бермек кылам. Мени өзүбүздүн айылга ревком кылып дайында. Айдарбек татка баштаган чоң муштумдардын мээсине май кайнатайын. Мына ошондо илгерки акмакчылыгымды эске түшүрүп, сени салый жеңеңдин жанына олтургузуп, экөөңдү ырдатам. Өзүңдү ырдаймын, деп Кебек өлөрүнүн мурунку күнү айткан көңүлүнөн саналып өткөндө, Каныбектин тамчы жашы карта бетине барып тып этти. Жолдош командир, Ошко кайтып барган күнү эле той жасап үйлөнөм. Жолдош комиссарды ээрчитип ал. Тоюма барбасаңыз капа болом деп Оштук Азимжан деген өзбек жигиттин 2 рет айтканы эсине түшкөндө, мен да оштук эмесминби? Жолдош командир, менин үйлөнүү тоюма да барасыз. Азимжанга торопой сизге козу союп берем деп Вася деген жигит каткырган. Ушул секундаларда Васянын жайнаган көзү көзүнө көрүнүп, анын шайыр күлкүсү кулагына угула калгандай боло түштү. Мишачы, Володячы, Гришачы, баардыгынын тең сонун тилектери бар эмес беле? Мишанын улгайган инеси, жаш карындашынан башка эч кими жок эле. Володянын жалгыз гана бөбөгү менен карындашы Саратовдогу балдар үйүн, эми булардын өлгөнүн угушса, албай куштар эмне болот деп ойлогондо, Каныбектин көз жашы карта бетине дагы тып этти. Мындан 5 күн илгери өлгөн жолдоштору жөнүндө Каныбектин ою чейленише берди. Анын оюндагы чейлеништирип, өлгөн жолдошторунун биринен сала бири эсине түшүрүп, Каныбектин каткан жерин козгоп, карттанган жарасын кайра ырбатууга аракеттенгенсип, чоң бүлөлүүдө болгон шумдукту дагы кайталагансып, арчанын арасынан тийген айдын шууласы карта бетиндеги кресттүү тегерекке түшүп турат. Чоң бүлөлүүдө болгон окуядан бери Каныбек абдан капалуу. Мен жаман командирмин. Эгер мен жакшы болсом, согуштун теориясын мыкты билсем, душман менен аскерлерими кырмак тургай, өздөрү кырылып бүтөт эле, деп өзүн өзү айыптайт. Мурункудай шайырланып аскерлери менен көп сүйлөшпөйт. Алардын тамашалашып олтурган жерине барбайт. Командирлерин бирден чакырып, бардыгын чогуу чакырып акылдашат. Көбүнчө капитан менен акылдашат. Биз аңдып барганда басмачылар кантип жок болуп кетет. Алар биз баратканды кантип билип калышат. Баардан мурда Семенов болжошкон жерде болбой, ар барууна эмне себеп болду? Бирөө азгырдыбы? Ким? Каныбектин оюнан кетпеген, 1 минутта тынчтык бербеген ушул суроолор. Бирок бирине да жооп жок. Басмачылардын кайда кеткенин билишпей калгандыктан чоңкойчу менен эсенде Аскалуу жана Сопу коргон тараптагы элге тымызын жиберип, кечээ эртең мененден бери каралжын аттарды тыныктырып жатышат. Семеновдун отрядынын окуясынан бери комиссары менен командири капалуу болуп жүргөндүктөн, башка командирлер да муңайынкы көрүнүштө. Атасы менен энеси капаланышса, бала чакасы мостойбойбу дегенден командирлеринин сабыры соз жүргөндө, аскерлер кантет эле. Шайырланган ырды, шыкылдаган тамашалуу сөздөрдү токтотушкан болсо да шыбыр катарында. Кыбылжытып ырдагандар миңден бирөө, кезеги келген аскерлер ат коруп, кезеги бүткөндөрү укташып же шыбырашып сүйлөшүүдө. Айланадагы жымжырттыкты аттардын гана күрсүлдөп, чөп жайнаганы бузгансыйт. Болбосо баардык нерсе тынчтыкта. Тынч ала албай, өзү менен өзү кармашып олтурган жалгыз гана эштектин жумасы. Ал үшкүрүп бир тура калат, бир олтура калат. Анын эсинен бүгүнкү күн чыкпайт. Анткени бүгүн күнгө жума. Келип кете берүүчү же такыба сопулар намазга түшүүчү жума эмес, кожоюну Камалбектин айткан жумасы.
Жинди болгон кишиден бетер эки көзү кайсактап, кимдир бирөөнү таппай алактагансып, жан жагына карайт. Анын жаак эттери түйүлүп, муштумдары жумула түшкөндө бүткөн бою калч-калч этип кетет. Ал кожоюну Камалбектен тапшырма алып келип, Каныбек менен капитанды көргөндөн бери ушундай абалга түштү. Ал экөөнү өлтүрүүнүн амалын таппай алектенет. Айрыкча бүгүн күн баткандан бери көзү ала чакмактап, алды канча ойлорун башын чатып, бүткөн бою дүүлүгүп, жүрөгү алып учат. Капкайдагы шумдуктуу ойлор башын курчап, көзүн тумандатат. Капитан менен Каныбектин артынан түшкөнүнө бүгүн туп-туура 6 күн. Такыр шарты келбейт. Каныбек менен капитан бирге же экөө эки башка командирлер менен. Анын үстүнө жумага кырсык болду. Ал баягы күнү өзүн өзү жарадарлаганда, жараң айыкканча кылычың менен мылтыгыңды тапшыр деп Каныбек приказ бергендиктен, жума кылычсыз, мылтыксыз калган. Эгер коңчуңа билиндирбей катпаса, шамшардын да алып коймок. Жалгыз шамшар менен экөөнү кантип жайлайм? Биринчисин сайып өлтүргөнчө экинчиси атып салбайбы? Демек, өз жанымды өзүм кыйгандагы сүрө турган өмүрүм, көрө турган жыргалым кайсы? Деп жума бир жагынан Каныбек менен капитанды өлтүрүүнүн ыгын келтире албай, улам алдагы учурдан ыңтайлуу үмүт күтсө, экинчи жагынан өз өмүрүнүн аман болушун каалады. Мына кызык. Каныбек менен капитанды өлтүрөм деп, өзүмдү өзүм курмандыкка чалуунун зарылдыгы эмне? Анда бул дүйнөдөгү турмуштун кызыгын ким көрөт? Жок, андай иш акмактыкка жатат. Мен да турмуштун кызыгын көрөйүн. Ошондуктан капитан менен Каныбекти жайлап, өзүм аман болгудай болоюн. Мен да Камалбек, Карабектер менен бирге жүрүп, алар сүргөн үзүрдү бирге сүрөйүн. Карабек айткан 3 кызды токолдукка алып, 4 катындын үйүн 4 жерге тектирип, дүйнөнүн ыракатын көрөйүн деп, жума кожоюнунан тапшырма алып келген күнү ойлогон. Бул оюн бекиткен. Азырчы. Азыр ал ойдун бардыгы талкыланды. Андагы ойдун чаңы да калбай калды. Бүгүн эң акыркы күн жума. Экөөнү бүгүндөн калтырбай жайлап барбасаң, бардыгың өлөт. Кана айтчы, жума. Атаң менен энең, жана 3-1 тууганың үй бүлөсү менен өлөт. Кош, ошондо адамдын өлүшү кандай же жалгыз өлүшүң кандай? Албетте, бир канча укум тукумуңдун канын мойнуңа көтөрбөй, жалгыз өлгөнүң абзел. Оба, сенин күнөөңдү бек да, афандым да кечирет. Ага, эне, үй бүлөң, 3-1 тууганың үй бүлөсү менен аман калат. Оба, аман калат. Сен көрбөгөндө ошол урук тууганың көрөт. Же афандым ырайым кылаар бекен? Жок, ал ырайым кылбайт. Балким, оштогу маскачан адамдарды биздин айылдын жанына жүргөн чыгаар. Кой, жума, өлүмгө башты байла. Капитан менен Каныбекти эми бирге олтурганда же жалгыз олтурганда жайла. Андан кийин өлүмгө моюн сунуп бер. Өлүмүң жеңил болот. Булар адамды кыйнап өлтүрүшпөйт, атып гана салат, деп ордунан турду. Ал кыла турган жүзү каралыгына бел байлагандыктанбы же өлүмдү мойнуна алгандыктанбы, анын көздөрү алактабай, бойлору калтырабай, мурункусундай жөнөкөй калыпка келди. Жума ушнетип чечим алып ордунан турганда, ай тийген тоонун баштарын карап Каныбектин турганын көрдү. Ай, акмак жума, ай. Ушундай болооруңду мурун билсеңчи. Мылтыгың бар чагыңда ушул ойго келсең иш башка болмок. Экөө бир турганда тырс-тырс дегизип койбойт белең, деп жума бир аз ойлонуп тура калды да, кончунан шамшарын сууруду. Ал шамшарды бир имерип карай алды да, анын мизин өөп, эми мага баары бир. Экөөнү тең жайлай албагандан кийин бирин жайлоом керек. Бирок ошол бирөө Каныбек болсун деп, канжардын мизин дагы 3 ирет өптү да, эки жакты кыйгы менен карап, эч ким көрбөгөндүктөн акырын дабыш чыгарбай алыска карап турган Каныбекке карай жөнөдү. Жума канжарын сабын сындыра кармоочудай болуп, эки көзү Каныбектин оң жаккы өпкөсүнөн өтүп, бардык күчү менен уруп бир толгон алууга 2 метрче жер калганда, арчанын ары жагынан атылып чыккан Темир Жумага тапанчасын сунду. Тарт колуңду, Жума! Канча кылган менен иши каранын жүрөгү тайкы болот эмеспи? Эчтемеге карабай качырып барып, Каныбекти саюуга келаткан Жума Темирдин үнүн капыстан укканда жүрөгү оозуна тыгыла түшүп,
чочуган бойдон шамшарын эки алаканына сала коюп, көз ачып жумганча эсин жыйып, жалт бурулган Каныбекке бир карап алды да анан Темирге: "Эмне болду?" Темир таңылуу жүргөн сол колунун үстүнө тапанчасын кое Жуманын жүрөгүнө карай мээлеп демите: "Кимди сайган жүрөсүз? Сен солсуңбу? Же көзүңө бирдеме көрүндүбү?" деп эчтеме болбогондой, кымындай жаман ой жоктой күлүмсүрөп койду Жума. "Кат кыныңды канжарыңды" деп жиберди Темир. Жума Темирди акмактыкка чыгаргандай күлүп жибергенде: "Бул канжарды кайдан таптың?" деди Каныбек Жумага карай адымдай берип жөнөкөй гана. "Бая күнү үйгө барганымда алып келдим эле. Менин аскер болуп жүргөнүмдү угуп, Жалалабадтык бир досум берип жиберген экен. Ушуну сизге тартуу кылайын деп келатсам, Темир мени душмандай көрө калып жатат" деп Жума жасакөрлөнө күлүп койду. "Жок, сен чын эле жолдош командирди сайганы келе жаткансың" деп Темир демиткенде: "Түү, Темир, сенин балалыгың ай. Командирге жамандык ойлосоң, эки дүйнөдө тең жүзүм кара болсун" деп Жума безилдеп дагы башка каргыштар менен карганып жиберди. Кой, Темир, кантип эле Жума мага жамандык кылсын" деп Каныбек жайдарылана сүйлөп, Темирди акырын түртүп коюп, Жуманын колундагы канжарды алып бир имерип карады да: "Жакшы канжар экен. Мындай тартууң үчүн чоң рахмат, Жума. Сыйга сый, сыраякка бал деген эмеспи? Мен сага 7 огу менен маузер берейин. Кадырлап алып жүр" деп Каныбек айтканда: "Жолдош командир, бербеңиз" деп Темирдин чыйпыйы чыга түштү. "Болду, Темир, сүйлөбө" деп Каныбек кесе сүйлөдү да маузерин кабы менен Жумага берип: "Жакшы сактап тагын. Бул маузер душманыңды талкалайт, досуңду калкалайт." "Чоң рахмат, жолдош командир. Мындай сыйлыгыңыз үчүн Каражанымды кеңеш өкмөтүнө курман кылуудан аянбайм" деп Жума колуна октор менен маузер тийгенде аябай кубанып, көктөн тилегени жерден табылгандай жайнай түштү. "Эми бары Весал, басмачылар менен тайманбай күрөш" деп Каныбек Жуманы далга таптады. "Эч тайманбаймын, жолдош командир. Сиз үчүн, комиссар үчүн, эмгекчи элдин эркиндиги үчүн. Мына башым, кошуңуз" деди да Жума шыпылдай басып жөнөдү. Арчага сөнгөн бойдон былк этпей турган Темирди Каныбек барып ийинен тартып: "Сага эмне болду? Эмне үчүн Жумага маузериңизди бересиз? Жуманын ага тууганы оокаттуу экен. Анын энеси Тойчубек Татканын карындашы экен. Атасы илгерки убакта бий болгонун бая күнү айткан элем го. Бизге каршы душмандык кылып жүргөнүн ачык билбесем да, көз карашында бир балекеттин бардыгын сезем. Ал эмне балекет кылат, аны билбейм" деп Темир жашынгандай, Каныбекке аябай таарынгандай муңайган үнүн чыгарды. Каныбек Темирди кучактай кысып койду да: "Кечир айланайын, Темир. Балки мен каталышып жаткан чыгармын. Бирок Жуманын жамандыгын көргөнүм жок. Эгер анын жаман ой болсо, көрө жатарбыз" деди да ара жактагы аскерлер жаткан жакка карай басты. Арчанын түбүндө акырын сүйлөшүп отурган 3 аскер Каныбекти капыстан көрө коюп тура калалы дегенде, Каныбек аларды тургузбай, ийиндеринен баса: "Турбагыла, кереги жок. Уктап эс алгыла" дегенсип колун жаңсап койду да дагы ары басты. Лесников деген жаш жигиттин жоонунан түшүп калган шинелин өтө акырындык менен оңдоп жаап койду да, кыркылаша уктап жаткан аскерлерин карап туруп, ушулардын ушун этип, кийимчен гана мемиреп уктап жаткандарына кубангандай муруттарын жанып койду. Төмөн жактан шашыла келе жаткан Наташаны көрүп, ал келин уктагандардын уйкусун бузбасын үчүн Каныбек аны утурлай басты. "Жолдош командир, иштин бардыгы өзүңүз айткандай болду. Эки гана киши сиздин приказыңызды аткарбай койду." "Алар кимдер экен?" "Бирөө Эштектин Жумасы. Бая күнү үйүмө барганда жуунуп келгенмин деп ич көйнөгүн көрсөтпөй койду. Анда тазаланып келгени чын чыгар, аны тим коюңуз. А экинчиси, менин атыман кандай жазаласаңыз дал ошондой жазалаңыз." Наташа күлүмсүрөй честь берип: "Аткарууга уруксатпы? Аткарыңыз" деди да Каныбек мындай басайын дегенде: "Жоолуктарыңызды жана жууп бергенмин. Эми ич көйнөгүңүздү көрсөтүңүз" деп Наташа Каныбектин жолун торой калды. Каныбек бир азга ыңдайсыздана түшүп: "Кечириңиз, Наташа. Комиссар экөөбүз иш жүзүндө сүйлөшүп отуруп көйнөгүмдү жууй албай калдым. Эртең сөзсүз жууп алам, бирок сиз мени өтө эле такыктай бербеңиз дейсиз." "Жок, андай эмес, Каныбек ага.
Каныбек ага деп Каныбек селт ете эки жагын каранып алды. Оба, Каныбек ага, адам баласынын бакты талайына эшик ачууда комиссар экөөңүздөр сыяктуулар зор эмгек кылып жатышкандардын мен баалабай кое албайм. Ошондуктан комиссар экөөңөр баштаган командирлерди жана ар бир боецтерди түрдүү кырсыктардан сактагым келет. Бирок сиз мени менен ушундай жайчылыкта сүйлөшкөндө же бир иш жөнүндө акылдашканда кандайдыр бир бейтааныш медсестра менен сүйлөшкөндөй сүйлөшпөй, бир тууган карындашыңыз Сакадай менен сүйлөшкөндөй сүйлөшүп жүрүңүз. Кайдагы Сакадай, Наташа? Деп Каныбек таңдана көзүн алайта Наташага тигилди. Мен сиздин ким экендигиңизди, башыңыздан эмнелер өткөргөнүңүздү жакшы билем. Сибирде каторгада бирге жүргөн сырдашыңыз, азыркы комиссарыңыз капитан Жапектин көзүнчө кечээ мага бардыгын айткан. Бир тууганым Сакадай өлгөндечү элем. Көрсө ал тирилип келип, алдымда турган тура Наташа. Чоң койчу атамын Назгүлү, деп Каныбек Наташаны маңдайынан өптү. Каныбектин чын жүрөктөн айтканына эркелете маңдайынан сүйүшүнө Наташанын бүткөн бою эрип кеткен сыяктына калды. Ушул минутада ары жактан Каныбекти издеп жүргөн Жапек жүгүрүп келип, жолдош командир, Садырбек келди. Мен айткан кишилерди таап келдиби? Сиз айткан жерлерди 4 күндөн бери тинтип издептир. Бирок паранжычан 2 киши эмес, паранжысыз деп бир киши да таппаптыр. Паранжысыз бир киши да таппаптыр. Аттигиниң ай, алар кайда кетип калышты экен? Сиздин айтууңузга караганда, ал аял бизге жакын киши өңдөндү эле, деди Наташа. Жакын болгондо да кандай дейсиң, Назгүл? Ал сүйлөгөндө мындан 16 жыл мурун жоготкон Анар ханым жаныма келе калгандай боло түштү. Анар ханбы деген ой менен атын сурасам, деп Каныбек бир азга буулга түшүп турду да, ичинен күйгөн жалындын түтүнүн чыгаргандай терең үшкүрдөп, атым Жамал деди. Дагы териштирип суроого мүмкүнчүлүк болбоду. Ал Анар хан болсо да атын өзгөртүп алган болбосун, деди Наташа. Кантип? Деп Каныбек таңдана калды. Мисалы өзүңүз сыяктуу, куугун сүргүндөн корккондур. Ал Анар хан болсо Каныбекти тааныбайт беле, Наташа жан. Баягы күнкү кебетеси мененби? Жок, Жапаке. 16 жылдан бери көрбөй калган Анар хан эмес, 3 саат көрбөй калган мен. Аласала караганда тааный албадым. Назгүлдүн сөзүндө чындык бар, Жапаке. Өткөн күздө бети башым соо турганда эле өзүң тааныбай койбодуң беле? Аның рас. Өзүң бычакты таанып, жайының айтпасаң, мен тааныбак эмесмин. Сибирдин азабын тарткан, согуштан жарадар болуп кайткан, айдай бетине так түшкөн, аргендей үнүнөн ажыраган мындай. Мага окшогон, бетин адам тааныгыс болуп кан жапкан кара сакалчан Каныбекти Анар хан көргөн беле? Жок, Жапеке. Мындай Каныбек балким Анар хандын түшүнө да кирбеген чыгар. Балким ал Анар хан эмес чыгар. Же чын эле ошол Анар ханым менен Эркинимби? Жапеке, Кубат акеге түшүндүрүп жөнөт. Бирок ал аскерлик кийимин, жарактарын таштасын. Башка жөнөкөй кийим кийсин. Айыл адамдарынан да сураштырсын. Баса, тапанчасын гана койнуна катып алсын. Жарайт, деди да Жапек жүгүрүп кетти. Кандайдыр табышмактуу аял балдар сиздин издеп жүрөт дешет. Бирөө бир бала жөнүндө айтышса, бирөө бир аял жөнүндө айтат. Дагы бирөөлөрү баласын ээрчитип жүргөн аял жөнүндө жумуктошот. А сиз болсоңуз 5 күндөн бери паранжа жамынган 2 киши жөнүндө жумук баштадыңыз, деп Каныбектин кайгысын бөлүшө тартууга аракеттенгендей Наташа акырын улутунуп койду. Оба Назгүл, кандайдыр табышмактуу адам менен кайчы өтүп жүрүшөт. Алардын ким экенин эч ким билбейт. Ушул убакта жүгүрө басып капитан келди да Каныбекти кучактай алып, Азиз Ахметович, ЧКнын адамына сизди ким экениңизди айтканымда ал мага таң каларлык бир окуяны айтты. Кандай окуя, жолдош комиссар? Комиссар сол жагында келе калган Наташаны өзүнө тарта колтуктай берип, Каныбектин аялы, баласы, карындашы аман экен. Жолдош комиссар, деп Каныбек капитанды оң карысын мыкчый калды. Карындашыңыз Сакатайдын күйөөсү өзүң менен бирге каторгада болгон жигитимиш. Ал азыр Ташкентте иштейт экен. Коюңузчу, бардыгы жалган. Ишенбесең өзүң сура, жолдош командир. Сурайм.
Анын сурайм деген сөзү далай жерге угулду. Мындан бир аз илгери жигиттердин уйкусун бузбас үчүн мышыкча баскан Каныбек эми бакыра сүйлөп, ЧКнын уполномочуна карай жерди дүңкүлдөтүп, жалбырактуу чөптөрдү шатыратып каттуу бараткандыгын ойлоп да койгон жок. Комиссар Каныбектин артынан кошо жүгүрөйүн дегенде Наташа анын колун кармай алып: "Кечириңиз, жолдош комиссар. Чын эле командирдин үй бүлөсү аман бекен?" "Баса, бая күнү мен жолдош Фрунзеге барып келгенде бир шектүү бала жөнүндө айтпадыңар беле? Ошол Каныбектин баласы экен. Зулнахун менен Айдарбекти атканын жана оштогу казы бектердин куугунтугунан коркуп, Анархан бардыгынын атын өзгөртүп алыптыр." "Ой, кандай кубаныч", деди да Наташа комиссарды колдон алып Каныбектин артынан жүгүрдү. "Ай, иттин катынай", деп Каныбек менен капитанды аңдып келаткан Жума Наташаны сөгүп кала берди. Ал баягы өлүмгө башын байлаган Жума эмес. Болочок өмүр жана жыргалдан үмүт кылган Жума. Эми анын колунда 7 ок менен Маузер. Каныбек менен капитан бирге турганда аңдып жакын барат да Маузерди 2 рет басат. Болду. Токуп арчанын түбүнө даярдап койгон атын минет да качат. Кудай буйруса, бозаат куткарат. Кутула албай турган болсо, кызылдардын кыйноосун көргүчө деп 3-чү окту өзүнө жумшайт. Ооба, бул ойго эштектин Жумасы бекем турду. Анын алдынан өмүр таңы жаркырап, бетине бактынын атыр жели аңкансып турду. Капитан менен Каныбек кеткен тарапка Жума да секейин агылды. "Ишенип коюңуз, жолдош командир. Сиздин дайныңызды уккандан кийин балаңыз чыдай албаса керек. Бизди күтпөй кетип калыптыр. Үй бүлөңүздүн амандыгы менен куттуктайм", деп ЧКнын уполномочу Каныбектин колун кыса кармап: "Кечириңиз, Азиз Ахмедов. Каныбек сансыз оп болуп чыгаарын билген эмесмин. Бул менин чекистик ишимдеги кемчилдигим болууга тийиш." Каныбек эчтеме айта албай, тили туттуккандай жалдырап карап тура калды да анан ЧКнын уполномочунун кучактай алып өөп, арт жагына келип тура калган капитан менен Наташаны өпкөлөп, башка сөз айта албай ары карай жүгүрө жаздап барып тура калды. Каныбек сүйүнгөнүнө чыдабай нес өңдүнө түштү. Башка бир оролтуп айтыла турган татаал сөз эмес, "Жакшы кабарыңар үчүн рахмат" деген сөздү да унутту. Кубанычтын жашы көзүнө толо түшкөндөн көзүнө эч нерсе көрүнбөй калды. Ал көзүн шашыла сүртүп, ары карай басып берип: "Жолдош Жапек, Кубат аке кеттиби?" "Бая эле жөнөткөнмүн", деди Жапек ары жактан басып келе жатып. Каныбек кайта бурулуп тура калды. Кимдедир издеп карагандай алыска көз жиберди. Ай жарык, бардык киринен ажырагансып асман айнектей, кымындай булут жок. Түркүм өсүмдүктөрдүн толукшуп өскөнүнөнбү же айлуу түндүн ушундай убактагы өзгөчөлүгүнөнбү, айланадагы көрүнүштүн бардыгы сонун. Каныбегим, жашыңда келип, жабырды көп тартып, биздин бетибизге жашыңды көп агыздың эле. Эми жашыңды тый, бактылуу болдуң. Бизге окшоп чалкалай салабаттуу олтуруп, башыңа асманга карай сос. Бүт аалам ким экениңди көрсүн дегенсип, алайдын аскасы обо мелжиген тоолору баштарын көккө карай созот. Ооба, Каныбек, өлчөмсүз бактылуу болдуң, деп бардык өсүмдүктөр жел менен кошо макулдашып, баштарын ийкелишкенсип. "Ишенип кой, Каныке, сага деген кымындай арамдыгыбыз жок. Сен дегенде көңүлүбүз ушундай ак", дегенсип, түштүк тараптагы мөңгүлөр айдын шоуласына чагылышып, аппак көрүнөт. Ушул секундаларда Каныбек үчүн табияттын көрүнүшү укмуштуудай сонун сезилди. Ал көкүрөгүн дагы жогору кере, көздөрүн бажырайта күлүмсүрөп: "Байкуш Каныбек, чын эле бактылуу болдуңбу? Өмүрүңдө жарк этпеген кабагың эми жаңы чыккан күндөй жарк эттиби? О, кагылайын эркиним, сакадайым, экөөң эптеп чоңойткон жаным Анархан. Атыңы буруп алып, эчен жылдан бери мени күткөндүгүң үчүн кара башым сага тартуу. Бирок адашып кайда жүрөсүңөр? Минтип эркиндиктин таңы сүргөндө жарк этип көзүмө көрүнсөңөр болбойбу? Кана, кайдасыңар?" деп Каныбек Жапекке карай басайын дегенде, Наташа бери жактан жүгүрүп барып, Каныбектин бактылуу кубанычын тең бөлүшкөндөй, анын мойнуна асыла, көкүрөгүнө башын коюп: "Каныбек ага, жоготкон бактыт таалайыңызды тапканыңызды чын бир тууган карындаштык жүрөктөн куттуктаймын." Каныбек Наташаны эркелете жаагын сылап, ээгинен жогору көтөрөйүн дегенде анын алаканына Наташанын жашы тамды. Ушул секундада Каныбектин бүткөн бою чырмырап, жүрөгү зырп этип, көзүнүн жашы атып кеткендей болду.
Наташанын артынан келген капитан бир туугандай кучакташып, бир кубанычты экөө тең бөлүшүп, күмүш сымал жаштарын мөлтүлдөшө күлүмсүрөшүп турган Каныбек менен Наташаны көрүп, эчтеме айта албай токтоп калды. Ай адам ай, кандай кыйын жаратылышсың. Башыңа мүшкүл түшкөн оор кайгыда да, мындай жадыраган кубанычта да көзүңдөн карегин жүрөгүң менен сыгып, жаштын булагын жаратасың. Ооба, жаштын булагын жаратасың. Дос жана душман кайгы менен кубанычты тең сезишпейт. Эч качан. Бир максатта, бир бактыга бараткандар гана кайгы менен кубанычты тең сезишет. Дал ошондой, мен кайдагы орус уулу, Наташа кайдагы Украиндын кызы, Каныбек кайдагы кыргыз уулу. Биздин башты бириктирип, өлүмдөн жалтантпай алып бараткан күч биздин жүрөктөрдүн бир тилек үчүн кагышы. Ооба, бир тилек үчүн кагышы. Кайгыда да, кубанычта да көз жаштын эмес, кайгы менен кубанычты тең бөлүштүрүп, адамды адамга бир туугандаштырып жаткан данакер. Жаштан жаралып, ачуу менен таттуунун суусунун себинген данакер биздей адамдардын канын чыгарбайт. Эч качан деп капитан ойлоно түндүк тарабына караганда жибектей желбиреген желге көйкөлгөн шиберлер Каныбек менен Наташанын кубанычын жаштарынан күбөк тагынгансышып, беттерине токтогон мөлтүр суу берметтерин ай нуруна чагылыштырып кубулжуткансыйт. Капитан эч кандай сөз айтпай Каныбек менен Наташаны колтуктай ары басканда, төмөн жагынан каттуу баскан аттын дабышы чыкты. Тиги экөөнүн колдорун өзүнө кыса, капитан карап тура калды. Эсен атынан шашыла түшүп, честь бергендей оң колун көтөрүп, кайра таштап, атка көп жүрүп беле уңкуюп калганын күбөлөгөндөй саал бүкүйүңкү тартып: Жолдош комиссар, жолдош кемендир, силер үйрөткөндөй кылып далай жерге далай айылга бардым. Басмачыларды көрдүк, билдик деген бир жан жок. Басмачылар барып кеткен айылда жок. Баягыдай шарактап жүргөн басмачылар да айыл арасынан көрүнбөйт. Бир жылкычыны божомолдоп айтууна караганда басмачылар 2-3 күндөн бери бизди аңдып бекинип жатышып, өткөн түнү 3 төбө тарапка Айдарбекти атканын айылы тарапка өтүп кеткен көрүнөт. А чоңкойчу кайда? Деди комиссар. Мен барсам дароо таанышат. Сени оңой менен тааный алышпайт. Жылкычынын айтканын байкаштырып көр, деп 3 төбө тарапка жибердим. Эртең менен келет, деп Эсен белинин уйганын жазууга аракет кылгандай белин түзөй көтөрүлүп койду. Аңгыча болбой ары жактан 3-4 аттын дабышы чыкты. Булар ким? Деди да Каныбек утурлай басты. Захаров атын булкулдата тура калып честь бере: Жолдош командир, чалгындап кайттым. Басмачылар жөнүндө эч кандай кабар жок. Айылына тынчтыкта, кароолчулар жайында. Карамылтык менен куралданган 30дай жигитти ээрчитип, 3 төөгө нан, 2 төөгө эт жүктөп жолдош Сапар келе жатат. Сапарбы? Деди Каныбек кубанычтуу. Молодец Сапар, деди капитан Каныбек менен бирге Сапарды утурлай жүрүштү. Октобай сүйлөшүп жаткан кызыл аскерлер да кубанычтуу кабарды угушуп, Каныбектин артынан карай агылышты. Каныбек менен капитанды аңдып жүргөн эштектин жумасы да көп аскерлердин бири катары шек алдырбай жөнөп калды. Сапар атынан ыргып түшүп, капитан менен Каныбек менен кучакташып, көрүшө өбүшүп, андан кийин Сапар менен курал алып бирге жүрүшкөн жигиттери менен көрүшүштү. Жапек менен Захаров Сапар алып келген тамак ашты Каныбектин айтуу боюнча аскерлер тобуна үлөштүрүп дагы жиберишти. Тартып ичсе тай калат, коюп ичсе кой калат дегендей, тамак жагынан саал кысынып ичип жүрүшкөн кызыл аскерлер дандырга жабылган нан менен татынакай бышырылган койдун этине туйтунду да калышты. Сапарга айтылган алкыштардын эсеби жок. Сапар коржунуна салып келген тамакты капитан, Каныбек жана башка командирлердин алдына коюп жатып: Бул менин карындашымдын жасаган тамагы. Баса, карындашың капыланбай турабы? Деди Каныбек. Жакшы, жолдош командир. Мен ревком болуп, мурунку чоң муштумдарга өкүм кыла баштагандан бери карындашым кубанычка батып, ата менен эненин кайгысын унутуп баратат деп, Сапар иштеген иштерин биринен сала бирин тизмектетип айтып, суроого жараша жооп берип жатты. Ал матылдан алынган эгинди, малды, жерди эч немеси жокторго бөлүп бергенин, маты жазында айдаткан эгиндин бардыгын багар көрөрү жок 3 кемпир эге абышка, бала чакалуу жесир катынга жана башка алсыздарга
багып алгыла деп бөлүп бергенин матынын иниси Карабек Корбашы жакында келет. Ошондуктан матыдан алган мал мүлкүңөрдү кайтарып бергиле деп эл арасын бүлкүнтүп коркутканда аны жигиттерине карматып алып сабатканын, Сарымсак байдын уулу Бапан старший өзүн өлтүрүүгө аракеттенип жүргөнүн өтө кызуулануу менен айтып өттү. Абдан жакшы кылгансың, жолдош Ревком. Бирок өзүңүз эле жалгыз бийлеп, чоңмуштум кызыл камчы боло бербеңиз, деп Каныбек сөзүн бүтүрө электе, ооба, ар бир ишиңизге эл кошо катышсын. Сиз жалгыз эмес, эл өзү иштегендей болуп туюлсун. Матынын иниси каршылык кылса, Сарымсактын уулу сени өлтүрүүгө аракеттенип жүрсө, элдин жыйналышын жасада токтом чыгарт. Ошол токтомдун негизинде протокол жасап, Ошко айдатып жибер, деди капитан. Болду, жолдош комиссар. Эртең үйгө барсам эле мындай жыйналышты жасайм, деп Сабыр күлүңдөп койду. Баса, деди капитан көңүлүнө бир иш түшө калгандай. Бая күнкү жетим баланын жайын эмне кылдыңыз? Дал өзүңүз айткандай кылып, ал сагырга дагы 5 сагыр кошуп, баардыгын Оштогу жаңы уюшулган балдар үйүнө өзүм алып барып кийиндирип келдим, деп Сапар мактангандай көтөрүлүп койду. Абдан жакшы кылыпсыз, деп капитан Сапарды далга каккылай, май аралаш кара кесек этти нан менен кабаттай сугунуп, тамак менен кошо чайнап жиберүүдөн сактангансып, муруттарынын алдын көтөрө эки жакка жатып койду. Айтмакчы, жолдош комиссар, жолдош командир, деп Сапар бир ишке шашылгандай чөгөлөй калды. Эмне, деп беркилер таңдана калышты. Оштогу уездик ревкомдон батырактар комитетин уюштургула. Батырактар менен алардын кожоюндарына келишим жасаткыла дегендей буйрук алдым кече. Кандай кылаарыма түшүнбөйм. Баардан мурда батырактарга кимдер кирээрин түшүнбөйм, деп чын эле кыйын кыстоого түшүп калгандай, Сапар эки колун жая терең дем алып кайра чыгарды. Байманаптарда жалданып жүргөн шордуулардын баардыгын батырактар дейбиз. Сен ошондойлордун тизмесин алып чогулт да, тыңыраак бирөөнү батырак комитетинин башчылыгына дайында. Алар сага баш ийип кеңешип иштесин, деп Каныбек айтканда, деди Сапар, бир арыктын учун көрө койгон кыбачы суугатчыдан бетер сөөмөйүн суна көзүн жүлжүйтүп. Анан, деди капитан, анан ар бир батырактын жылдык аксын жакшылап бычып, 6 күн иштеп, 7-чи күнү иштебейт, иштесе батыракка бай кошумча акы төлөйт. Бай батыракты урбайт, урса сот алдында жооптуу болот дегизип, бай менен батыракка келишим жасат. Эгерде, деди Каныбек, сугунганы жаткан этин оозунан кайра тартып, байлар батыракты алдаса же келишим жасабай тоң моюндук кылса, батырактардын жыйналышын чакырып, ошол байдын үстүнөн токтом чыгарып, протокол жазгыла да уездик ревкомго билдиргиле. Кыскасы, малай жумушчагандарды чорбулайт экенмин да, деп Сапар аябай кубангандай каткырып жиберди. Во, байманаптар сенин айтууң боюнча гана жорголоп жүрсүн, деп капитан колун кылк-кылк этирип койду. Коммунист, комсомолдорду уюштуруу ишиң кандай, деди Захаров тамак чайнап жаткан калыбынча күрүлдөп. Айтмакчы, бир кызык бар, деп Сапар ыкшып күлүп алды. Баягы бир күнү Оштон Зулфухор деген чолок киши менен Анархан деген бир катын келди. Алар ар бир ревкомдор бар жерге коммунисттер менен комсомолдордун ячейкасын уюштурган келишиптир. Алардын түшүндүрүп айтуу боюнча 7 гана киши коммунистке жазылды. Комсомолго 9 бала жазылды. Бардыгынын тек жай жөнүндө Зулфухорго айтып бердим эле, Сати деген байдын баласын тизмеден өчүрүп салды. Дагы ким каалайт, деп Анархан сураганда, мени жазгыла, деп биздин айылдагы Салимбек деген киши айтып калды. Ал ар кимге малай болуп жүргөн шорду эле жаш элүүгө барып калган. Жакшы болот, сизди мен коммунисттердин катарында деп жазып коеюн. Башка коммунисттер партиялык билет алганда сизге да алып келип берем, деп Зулфухор айтса, Салимбек олтурган жерине тура качып, жок айланайын, каалагандар кемунист боло берсин, мен болбойм, мени комсомолго каттап койгула, деп чырлашса болобу, деп Сапар айтканда, Захаров ба деп чалкасынан кетти. Ал боорун тырмап томолоно күлгөндө, кышкы кырманга молоташ менен эгин бастыргандай жер дүңк-дүңк этип жатты. Кайбир караңгы адамдар
душмандардын ушагынан улам коммунисттер катарына кирүүдөн коркушканы, а комсомол уюму жаңы чыккандыктан ага кайбир улгайгандар кирүүнү суранганы жөнүндөгү кызык окуяларды айтып, капитан күлкүнү ого бетер күчөттү. Арадан бир далай убакыт өтүп, тамакка мыктап тойгон аскерлердин көпчүлүгү уйкуга киришти. Жолдош командир, жолдош комиссар, мен эми кайтайын. Чоң бүлөлүүдө болгон окуяны угуп, аз да болсо аскер күчүңөрдү чыңдоо үчүн кара мылтык менен куралданган 30 жигит алып келдим. Булар Лангар, Кабланкөл, Күлчө ревкомдорунан жыйналган жигиттер. Өзгөн тараптагы кызыл аскерлерден качып келаткан басмачыларды Жошолуу Миязды кыштагынан кармашып берүүдө аябай эрдик көрсөткөн азаматтар. Мага кандай ишенсеңер, ал жигиттерге дал ошондой ишенип койгула, деди Сапар. Сага большевиктик алкыш, дешип, капитан менен Каныбек жарыша алкап, Сапардын колун кыса кармап өбүштү. Жолдош Захаров, Хамит ээрчитип Жапек тезинен мага келсин, деди да Каныбек менен Сапарды колтуктап жаңы келген жигиттерге карай басты. Алар Сапар ээрчитип келген жигиттер менен сүйлөшүп турушканда, жолдош командир, приказыңыз боюнча оттелком Хамит Абжапоровду ээрчитип мен келдим, деп Жапек честь берип тура калды. Каныбек да честь берип колун түшүрө, бириккен отряддын командири менен комиссары, сизди мына бул жаңы келген жигиттер командир кылып дайындайт. Жарайт, жолдош командир, деди Жапек. А сиз, жолдош Хамит Абжапаров, өз взводуңузга Жапектин ордуна командир болуп каласыз. Жан дилим менен приказыңызды аткарууга даярмын, жолдош командир, деди Хамит. Арадан бир аз убакыт өткөндө Сапар коштошуп, унаалары менен жөн адамдарын алып айылга тартты. Таң атаардын белгисин билдиргенсип, чыгыштан чолпон көрүнүп жогортоон жел жүрдү. Жолдош командир, айлана тынчтыкта, шашлыш кабар менен чоң каракол деген жерден келдим. Чоңдоруңа жолугам деп, бир абышка биздин чалгынчылар менен келип турат, деди Захаров. Бери ээрчитип келиңиз, деп, Каныбек капитан менен бирге Захаровдун артынан акмалай басышты. Кийген кийими түзүк сымал, жашы 70тен неба кашкан өңдөнгөн ак сакал киши Захаровдун артынан келип токтой калганда, саламатсызбы карая, дешип, Каныбек менен капитан кол алышты. Шүгүр балдар. Кандай? Иш менен шашылып жүрөсүз, ата? Келген карыя дароо жооп бере албай ишеничтүү бирөөнү издегендей эки жагын карады. О, ботом, сен Турдубексиңби? Деди ары жакта турган Эсен шашыла берип басып. Эсенсиңби? О, айланайын Эсеке, амансыңбы? Ботом, сен ушулардын арасындасыңбы, деп Турдубек Эсенге аябай таңдангандай эмере карап турду да, Кара Суу деген жерге барышып кебек экөө мындай кеткен балдар менен бирге дыйканчылык кылып жүрүшөт деген сөз жалган экен да, деди да Турдубек Эсендин кулагына шыбырай. Чоңдорум ким? Мына. Турдубек сүрдөнгөндөй ыңдайсыздана түштү да Каныбекке карай берип, кызылдар менен большевиктер бир киши дешет. Ошол чынбы, балам? Ал чын, ата. Анда жакшы. Жакшы, балам. Менин атым Турдубек. Үч дөбөнүн чоң каракол деген жериненмин. Адыл деген уулум бар эле, ал өткөн күздөн бери ноокас. Болбосо алда качан эле силерге кошулмак. Ал Зайып экөө тең большевиктер менен кызылдарды жакшы көрүшөт. Ошондуктан уулум менен келиним мени силерге жиберди. Кандай иш менен? Бүгүн эртең менен Айдарбек татканын уулу Карабек Корбашы баштаган басмачылар айылына барды. Бети курусун, айыл арасын чөл түшүрүп жатышат. Мына ушуну билдирейин деп келдим. Башка ишим жок, балам. Чоң алкыш, ата, деп Каныбек Турдубектин колун кыса-кыса кармады. Уулуңуз менен келиниңизге бизден большевиктик жалынуу салам айтыңыз, деп капитан да Турдубектин колун кыса-кыса кармап, аны колтуктай атына карай басты. Ата, деди Каныбек Турдубектин экинчи жагынан колтуктай берип. Сиздин атыңыз Турдубек. Уулуңуздун аты Адыл болсо, келиниңиздин аты Бегайым эмеспи? Жок, айланайын. Келинимдин аты Гүлайым, деп Турдубек атына минди да бардыгы менен кош айтышып, буларга келип кеткенин башкаларга билдирүүдөн чочулагансып, арчанын арасы менен жөнөдү. Гүлайым, Гүлайым. Анда бу кишинин уулу кайсы Адыл болду экен? Же Бегайым да атын өзгөртүп алганбы? Деп Каныбек ойго чөмүлө түшкөндө, жолдош командир,
Приказ бербейсизби? Андан кийин акылдашып алалы. Жолдош Захаров, деди Каныбек арт жакта Жапек менен сүйлөшүп отурган Захаровго карап. Бардык командирлерге айтыңыз. 5 минут ичинде эч кандай тополоң чыгарбай, аскерлер аттарын токунуп, жүгүн артып даяр болушсун. Жарайт, деп Захаров жүгүрүп кетти. Тынчтыкта жаткан токой ичи көз ачып жумганча шумдуктай тездиктеги кыймылга толду. Ушунча адам бир тилек менен, бир бакытка карай аракет кылса, ага каршы аракет кылган жалгыз гана Жума. Кудай урсун. Булар капысынан барганы жатат. Булар билинбей барып үстүнөн чыкса, анда мен өлдүм. Алар өлсө мени өлбөгөн эмнем кылат? Ооба, ошондуктан жалгыз менин өлгөнүм түзүк деп, Жума арчага далдаланып тура калды. Каныбек менен капитан фонар жагышып картаны карай калышты. Мына, басмачылар мында болуп чыкты, деди Каныбек кичи кара колду сөөмөй менен көрсөтүп. Так, деп капитан картаны тиктеп ойлоно калды да, мына бул жерге барганда экиге бөлүнөлү да, Айдарбек татканын айылын эки жагынан курчап соголу. Мунуңуз абдан жакшы акыл. Эми камындырбай тез жеткидей бололу. Ооба, колдон келсе учуп жетиш керек, деп Каныбек картасын алып тура берейин дегенде, эштектин Жумасы арчанын арасынан атылып чыгып, Маузерин Каныбек менен капитанга далдап кармап, Маузердин кулагын бир нече жолу басып алды. Жума, деп бакыра, арчанын арасынан чыга калган темир тапанчасын сунду. Эмнегедир аңдып келаткан Жумадан шектенип, таңыркаган Захаров арчанын артынан чыга түшкөндө Маузерин чаптырып жаткан Жуманы артынан кучактай калды. Каныбек жалт карай салып: дарга ойногон жылааным. Эчен түркүм жүзү каралык амалды билип, биздин сырларды кожоюндарыңа ташып жүрсөң да, пистондору от албай турган кылынганын жана бул Маузер сени сыноо үчүн берилген. Билбепсиң го? Жуманын көздөрү алайып, Маузери колунан түшүп кетти. Житкен окту аткан ок тапкан да. Кийинки бөлүмдөрдө.